Туура тамактануу тартиби боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз сиздер менен мен өткөндө убада кылгандай эле туура тамактануу тартибинин өзөгү болгон адамдын денесиндеги зат алмашуу, метаболизм жөнүндө сөз кылабыз. Албетте, метаболизм жөнүндө миңдеген, 100 миңдеген илимий изилдөөлөр, эмгектер бар экен. Өтө чоң талаа экен. Бирок тилекке каршы биз бул жөнүндө билбейт экенбиз. Ошого карабай мен колум жеткен, акылым жеткен, көзүм, назарым жеткен мейкиндиктеги булактардан сиздерге ыктап, ылайыктап чакан гана материал даярдадым. Аны көрөлү, анан улантабыз. Албетте, көпчүлүк метаболизм терминин уккан, бирок анын маанисин туура түшүнө бербесе керек. Денедеги зат алмашуу жараянын дененин жашоосу үчүн зарыл болгон татаал процесстердин көптүгүн метаболизм дешет жана арыктоо менен семирүүнүн анын ичинен түздөн түз көз карандылыгын байкаса болот. Зат алмашууну энергетикалык зат алмашуу десе болот. Анткени адамдын кубаты, энергиясы негизги зат алмашууга жана физикалык кыймылга көп сарпталат. Жүрөк, боор, бөйрөк, өпкө, кан тамырлар сыяктуу дене мүчөлөрү жана органдары адамдын тынч абалында да иштеп турат жана энергиялык кубатты сарптайт. Бул кубатты негизги алмашууга кеткен энергия десе болот. Ошондуктан аз кыймылдаган же отуруп иштегендер бул абалда сарпталчу энергиясынын өлчөмүн билүүсү зарыл. Анткени зат алмашуу ылдамдыгын көзөмөлдөө менен денени жакшы абалда кармаганга туура болот. Ал эми аны таштап койсо семирип кетүү ыктымал. Денеге тамак аркылуу кирген азыктардын кубаттуулугу менен дененин кыймылына кеткен кубаттын катышы энергетикалык тең салмактуулук же баланс деп аталат. Денедеги энергия тамак аркылуу келген заттардын, тагыраак айтканда майлардын, белоктордун жана углеводдордун кычкылдануусунан алынат жана ал дененин толук кандуу жашоосу үчүн сарпталуусу зарыл. Энергия калория менен өлчөнөт. 1 грамм майда 9 килокалория бар. Ал эми 1 грамм белокто же углеводдо 4 гана килокалория болот. Күн бою сарпталбаган калория май ткандарына айланып, анан денеде сактала баштайт. Бул дененин салмагын жана көлөмүн чоңойтот. Эгер кереги тийип калса, дене кошумча энергияны ошол сакталган майлардан алат. Орто жаштагы жана кыймылдагы эркектерге суткасына 2100-4200 чейин, ал эми аялдарга 1800дөн 3000 чейин калория талап кылынат. Бирок адам барган сайын кыймыл жөндөмүн азайтса, жашоосу да семиздикке бет алат. Ошондуктан энергияны сактабай дароо сарптап салган туура болот. Ал үчүн зат алмашууну тездетүү зарыл. Мунун жолдору көп. Мисалы, булчуңду чоңойтуу менен зат алмашууну тездетсе болот. Анткени чоң булчуң чоң кубатты талап кылат. Ачкалык жана ар кандай диеталар менен да зат алмашуунун ылдамдатса болот. Бирок түшүнүксүз диеталар дене үчүн өтө кооптуу. Анткени туура эмес диетадан дене чарчайт жана мурдагыдан бетер соргоктуу кармап, тез эле кайра семирип башташы ыктымал. Зат алмашууну ылдамдатуунун эң сонун жолу туура тамактануу тартибине баш ийүү. Тагыраак айтканда, аз-аздан тез тамактануу адатын өздөштүрүү керек. Бирок бул сөзсүз тажрыйбалуу консультанттын көзөмөлүндө гана болгону жакшы. Эгер консультантка кайрылбаса, жок дегенде сөзсүз саарлык кылыш керек жана уйку алдындагы оор тамактан баш тартуу зарыл. Зат алмашуу адамдын жынысынан, курагынан, салмагынан, боюнан да көз каранды. Активдүү кыймылдар, спорт менен машыгуу денедеги зат алмашуу ылдамдыгына зор таасирин берет. Денени сак кармап жүрүү үчүн, аз кыймылдагы кесиптер үчүн суткасына жок дегенде 1 саат активдүү кыймылдоо сунуш кылынат. Басуу, сууда сүзүү жана фитнес машыгуулары чоң мааниге ээ. Ошентип кыймылды көбөйтүп, тамактын кубаттуулугун азайтканды, тагыраак айтканда тамактын санын же түрүн эмес, кубаттуу азыктарды азайтуу зарыл. Бирок тамактын кубаттуулугун заматта түшүрүп жиберүү да туура эмес. Анткени дене суткасына талап кылган 1200 калория кубат сөзсүз камсыз болуусу керек. Ошондуктан бул ишке билген консультантты тарткан туура болот. Эгер арыктоо муктаждыгы болсо, денеде 500 калориядан ашпаган энергия тартыштыгын пайда кылуу зарыл. Бул тартыштыктын 300 калориясы тамактын түрүн жөнгө салуу менен, калганын активдүү кыймыл менен камсыз кылса болот. Энергияны азайтууда белок, углевод, май, витамин жана минералдар сымал денеге керектүү заттардын саны да азайып кетпөөсүн көзөмөлдөө зарыл. Мына ушундай. Аллах субхану ва таала адамдын денесин керемет жараткан жана ал денедеги негизги рол бул зат алмашууга берилет. Метаболизм. Зат алмашуу, бир сөз менен айтканда, кайсыдыр бир структурада затты адам ооз аркылуу киргизип денесине жана дене аны башка бир затка, энергияга айландыра турган кубулуш. Көрдүңүздөрбү? Нан жейбиз, нан бир өзүнчө бир зат, ал биздин бизге белгисиз болгон абалда кайсыдыр бир бизге белгисиз мыйзамдардын негизинде кубатка, энергияга айланат. Мына ушул процесс
биздин өзүбүздүн да көзөмөлүбүздө туруш керек. Антпесе биздин зат алмашуубуз бузулат. Илгери кыргыздар айткандай дене огунан чыгып кетет. Анан дары ичпе, доктурга бар, бутуңду кестир, колуңду кестир, мурдуңду кестир, ден соолук кайра ордуна келбейт. Денени кайрадан огуна алып келиш үчүн туура тамактанууну үйрөнүш керек. Муну албетте тажрыйбалуу консультанттар үйрөнөт. Байланышка чыгыңыздар, мен телефондорун жазып коем. Жана Кудай буйрса, анчейин деле көп убакыт кетпейт, анчейин деле каражат кетпейт. Деги эле каражат буга кетпейт, ансыз деле тамактанасыздар. Бирок денеңиздер чың, куунак, шайдоот жашаганга шарт түзүлөт. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.